Алгачкы божомолдор боюнча 2 миллион кубтан ашык деп айтылып жаткан бул жер көчкү 14-сентябрь күнү түшкү саат 12 чамасында көчүп баштаган. Бирок андан бери тоодон таштар дагы эле кулап, бул аймак кооптуу боюнча сакталып калууда. Жер көчкүдөн улам ушул тапта 600 метрден ашык жол тосулуп калды. Электр сымдар үзүлдү. Кыргыз көмүр ишканасы билдиргендей, көчкүгө жаан-чачын себеп болду. Жабылып калган жолду тазалоого 1 жумадай убакыт кетет. Биз 2 чоң техниканы өзүбүздүн күчүбүз менен мобилизация кылып атабыз. Бүгүн же эртеңдерден уже курулуш, жаңы жолдун багыттын курулуш иштерин, убактылуу жолдун курулуш иштерин баштайбыз. Андан сырткары жергиликтүү бийликтин жана Кара Кече Кыргыз көмүр ишканасынын эсебинен дагы бульдозерлер бөлүнүп берилип каралып атат. Ошол негизинде эртең иштерди баштайбыз. Болжол менен бир 7-10 күндө ачабыз жолду, убактылуу бир полоса беребиз деген ой бар, бирок азыр иш иштеп баштаганда иш көргөзөт да. Жер көчкү жол бөгөп калган учурда кендин ичинде ондогон КАМАЗдар калып кетти. Ал жердеги айдоочулардын айтымында кендин айланасындагы 100гө чукул КАМАЗ кырдаалдын курмандыктары болушту. Анткени жумалап кезек күтүп жатышып, эптеп жүктөгөн көмүрлөрүн кайра төгүүгө аргасыз. Антпесе Нарын, Кочкор райондору аркылуу кеткен айланма жол тар, ары кооптуу. Тиякта көчкү жүрө электе келдиңиз беле? Жок, жүрө электе келген да. Бияка кирип кеткен. Кирип кеткен. Андан азыр эмне кыласыз? Билбейм эмне кылышты. Майын кандай төлөп бересиз, ошондо проблема болуп атат биздики азыр. Жок жагын чечип берсе нормально болот. Каяка көмүр тартасыз өзүңүз? Бишкекке. Атборго келгем бияка. Баянтан бери келип, галстугум жулунуп божому вестин жанына жатам, 4 күн болду. Эчтеке баары түгөл. Ошол. Кайра эмне жүктөдүңүз беле, жүктөлөк? Жүктөгөм, бирок гайдыл жок болот азырчы. Бияк менен чыксаңыз кандай болот экен? Бияк менен мен чыга албайсың деп атат да. Меники да аябай 14 мүзүн да. Көрсөтчү. Ошондой болот. Кайра төгөсүзбү? Төгүш керек. Айлан жок. Пустой эле кетебиз го. Бияқта момно жол момно болуп атса 1 жумадан бери турабыз. Эми бул жолдон кантип келесиз? Айланма жол менен. Кудай деп кетебиз. Кудай деген балдар. Айдоочулардын көбү кайра бош КАМАЗдарын айдап кеткени жатышат. Бирок арасында жок дегенде келип кеткен чыгымымды жаап алайын деп тобокелге салып, көмүр жүктөп кетип жаткандар да бар. Бирок көчкү жүргөндө электр энергиясы өчүп калгандыктан кендеги таразанын иши да үзгүлтүккө учураган. Жүжөк менен акырын иштеп атабыз. Качан оңолот свет келет деп айтасыз? Аны биз билбейбиз. Кезек ошо светтин айынан болуп атабы, бул күнү түнү иштей албайт да жүжөк. Жок, бул 2 саат иштейт, 1 саат эс алат экен жүжөк. Ошондун айынан да очерет болуп кетет. Ооба да. Очерет иштем болот. Кыргызстан бир жылда кеминде 1,5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү Кара Кече көмүр кенинен казылат. Ал эми Бишкек жылуулук электр борбору бир жылда 1 миллион 140 миң тонна көмүр жагат. Анын 680 миң тоннасы Кара Кече кенинин үлүшүнө туура келет. Мирлан Кадаров, Азаттык.